Ассаламу алейкум, Кыргызстандын тургундары жана жарандары. Сиздер менен мен Алмарбеков Раатбек. Бүгүн мен сиздерге говорящий телефон деген программа жөнүндө талкуулоон улантам. Так, биринчиден буну установка кылыш үчүн Play Marketке киребиз. Play Marketке киргенде говорящий телефон деп жазабыз, мындай турат биринчиде. Ошону басабыз. Баскандан кийин мен установка кылгам жерден установка кыласыздар. Анан открытты басасыздар. Открытты баскандан кийин мынтип кирет. Анан бул жерден канча процент калганын зарядыңыздарды көрсөңүздөр болот. Нерден мусорду өчүрсөңүздөр болот. Мына памятыңарды айтып берип турат. Мынанча памят калды деп. Ал айтып атат, мына саат 15:00 болду деп. Ушинтип сүйлөп айтып берип турат. Мына настройкага киресиңер, мисалы үчүн. Так, реклама. Так, настройкага киресиңер. Говорящий батарейкага киресиңер. Говорящий батарейканын ноосун бассаңар өчөт. Кайра ноосун бассаңар жанат. Мына биринчисиндеги говорящий о состоянии деп турат. Голосун өзгөртсөңөр болот. Так, мынага киресиңер. Батарея заряжена. Ушинтип сүйлөп айтып берип турат. Так. Говорящий батарейка бул мындай 15%-иңер калса айтып берет. 15% калды деп, 30% калса айтат, 50-80 ушуларды айтып берип турат. Дагы бунун говорящий телефон түн уктаарда сиздерге эме кылат. Жакшы жатыңыз, анан таң атканда кутман таңыңыз менен деп орусча айтат. Wi-Fi'ди өчүрүп жаңылсаңар дагы сүйлөп айтып турат. Wi-Fi выключен деп. Азыр мына ишенбесеңиздер, мына кылып көрөйүн. Мына Wi-Fi жагайын. Wi-Fi включен. Ана сүйлөдү. Кайра өчүрөбүз. Wi-Fi отключен. Эми Bluetooth жагып көрөбүз. Bluetooth включен. Так, кайра өчүрөбүз. Bluetooth отключен. Ушинтип сүйлөп турат. Саатты ham айтып берет бул. Саат нанча болду деп. Ночной режим, панель управления. Иши кылса бул керектүү эме дейм. Көзү сокурларга жакшы болот го дейм. Не? Ошо эме бул приложение керектүү. Ар бир адамга, көзү сокур адамдарга айрыкча көбүнчө керек болот. Ушу менен менин видеом аяктады. Сиздер менен мен Алмарбеков Раатбек болдум. Саламатта калгыла, кыргыз элим, аман болгула.